Базарда сатылып жаткан жашылча-жемиштерди караганда эле алгач алардагы белгилер көзгө урунат. Өзгөчө азыркы кыш мезгилинде сырттан келип жаткан жашылча-жемиштерден көп кезиктиребиз. Бирок көпчүлүгүбүз аларга анча маани бербейбиз. Бул эмблема сымал наклейкалар эмнени билдирерин, алардагы сандардын мааниси кандай экенин билгиңиз келеби? Анда бүгүнкү кеңешке назар салыңыз. Жашылча-жемиштердеги наклейкалар тамак-аш кагазынан жасалат. Ошондуктан аларды жеп алса да организм үчүн коркунучу жок деп эсептелинет экен. Ошондой эле анын клейи да тамак-ашта колдонулгандыктан ден соолукка зыяны жок. Ал эми жогоруда биз айткан эмблемадагы сандарга токтолсок. 9 санынан башталып 5 сандуу болсо органикалык ыкмалар менен өстүрүлүп, жер семирткичтер кошулган эмес деген белгини туюндурат. 8 санынан башталган 5 сандуу жашылча-жемиштер ГМО азыктарынын катарында экендигин билдирет. 3 же 4 санынан башталып 4 сандуу болсо жер семирткичтер кошулган болот. Лазердик сүрөт темирдин гидроксидтеринин жана оксидтеринин жардамы менен түшүрүлөт, бирок жемиштин ичине өтпөйт. Бул көбүнчө анар, коон, апельсин жана банандарда болот. Мындай сандарды жашылча-жемиштин өндүргөн компаниялары товардын башка товар менен алмашып кетпөөсү үчүн колдонушат. Эч кандай саны жок эле ар кандай маркадагы наклейкалар ошол жемишти өндүргөн фирманын атын же өлкөнүн атын түшүндүрөт. Демек сыртында чапталган наклейкасы бар мөмө жемиштерди кооптонбой ала берсеңиз болот. Болгону жогоруда айтылгандай органикалык ыкмалар менен өстүрүлгөнүн тандай билиңиз. Ал 9 санынан башталып 5 сандуу болот экен. Ал эми ошол жашылча-жемиштердин сапатын аныктагыңыз келеби? Анда төмөнкү кеңештерге кулак салыңыз. Алманы мискеге салып, үстүнө кайнак суу куюңуз. Суунун үстү май сыяктуу пленка болуп калса, алмага парафин заты кошулган болот. Мандариндин үстүнөн жеңил басып көрүңүз. Ширеси чачырап чыкса, бышкан жана жаңы мандарин экендигинен кабар берет. Ошондой эле терисин сыйрыганда оңой сыйрылса, бышкандыгын билдирет. Бадыраңды тазалаганда уруктары жок болсо, демек зыяндуу заттарга бай. Ал эми сапаттуу бадыраңдын куйругу серпилгич түрдө болот. Сапаттуу помидордун териси жука болушу керек. Ошондой эле кескенде сабагына көңүл буруңуз. Сабагы анча чоң эмес болуп, этинде ак өңдөр аралашып кетсе, анда курамында нитраттар бар. Картошканы 2-ге бөлүп 2-3 мүнөт күтө туруңуз. Эгер картошка аябай карарып кетсе, анда анын курамында чоң өлчөмдөгү нитраттар бар. Сиздер бүгүнкү пайдалуу кеңештер түрмөгүнөн жашылча-жемиштердеги чапталган эмблема сымал наклейкалар, алардын мааниси туурасында интернет булактарынан алынган кеңештерден уга алдыңыздар.